В этом подкасте Асель Байбагышева и Кадыр Сайдилкан, альпинист и автор проекта «След кыргызской женщины на вершине Эвереста». Вместе они расскажут о восхождении, вдохновении, преодолении и силе веры в себя. Зачем себя обманывать? Да, я же говорю, альпинисты — это эгоисты тоже. То есть, достигая определенной вершины, ты начинаешь думать про другую, которая выше. Говорю, потому что это ответственность. Это вот на твоих плечи легли такие обязательства. Хочется как бы не только себе доказать, но и не подвести людей, которые надеются на тебя. Английский квартал, итальянский квартал, венецианский квартал, анан квартал. Жоқ, бет қайтқандар лидеров менен чарсамын. Беседа с победой депчи. Анткени 3 жыл подряд бардым. Ценности. В горах ты такой, какой ты есть на самом деле. Вот без всякой шелухи, без маски. То мындай жаман адамдарды алып калат экен депчи. Андай өтө туура эмес. Асыл адамдар калып калат, эми бул буйрук да. Пам сарсан болуп атат. Көзүнө жашын толтуруп алып, эми аман эсен барып келип эле бүгүнкү күндөн баштап эле күнүгө эле айта берет, көргөн сайынчы. Уже үйдөн кетип баратканда кээ бирде айтам, говорю, всякое может случиться. Всякое может случиться. Я могу не вернуться, но это мой выбор. Я спрашивал, как был ее крайний поход на Рацика. Да. Это значимо для альпинистов. Никогда не говорим последний. Да. Заключительный или крайний, да. Крайний поход на Рацика. До этого на Рацика мы ходили с Аселидже, сопровождали ее, снимали интервью в походе. Часть из нас плелась сзади, да. Часть успевала за ней. Но Аселидже нам все равно подыгрывала. Спасибо за это. Ертеңнен шықсаңыз қандай болады? Жиналасыз ба? Ертеңді ачамын өтпейсіз? Бүгінгі күн аябай мен үчүн негизи оор күн болду да. Эртеден баштап Бутуста жүрөбүз. Съемка жасап. Азыр эми немелер токтотуп эле койгон жакшы болот. Тренировканы токтотпой эле, бара бериш керек. Жок, токтотуп эле. Токтотуп эле? Уже что ли? Кичине неме алыш керек. Мен ойлоптам 1 апрелде токтотсо мартты полностью бара берсем депчи. Мейли анда 1 апрелде хотя бы токтотуш керек. Кичине организм өзүнө келип восстановить этип. Кичине анча майча болуп туруп. Причина. Оправдание себе, да? Да, дорогие зрители не знают, сегодня мы целый день снимали ролик с Аселидже. С самого 7 утра были с ней, проводили 6 утра, 6 утра, снимали день жизни Аселидже, сопровождали ее целый день. Было интересно. Кстати, многие не знают, для многих это может быть удивительным, но Аселидже в жизни обычный такой же человек, как и мы с вами все. Есть работа, на которой она ходит, есть своя личная жизнь, семья. Я на самом деле, когда вас первый раз увидел на фотографии, это было как раз таки после возвращения с Манаслу, где вы все там, Хадраке, Эдуард, Байке, все вместе на фотографии. Я смотрю, и там такие комментарии, описания на фотографии, что вот Асель Байбагышева, Аселидже, такая. Я смотрю на фотографию, а вы там такая светящаяся. И у меня такое впечатление такое, вот тупое, я на космонавта смотрю. Вот реально такое, у вас такая энергетика, у вас такой, знаете, свет от вас исходит, что будто бы вы в космосе. Вот как у Гагарина, знаете, когда он летел. Вот у меня первое впечатление было такое, вот человек уровня космонавта. Бүгүн дагы ошол сериалды тартканда бир күнү Асель Байбагышеванын дегенде ошону көрсөткүбүз келди да. Жөнөкөй эле адам, назик, эне, үйдө, жумушта, бухгалтер айым. Бүгүн да ушул нерсени көрсөтө алдык. Азыр болсо эми ушул Эверест боюнча сүйлөшөлү. Ага чейинки сиздин чокуларыңыз тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү подкастта анан албетте Кадыр мырзанын жетектеген кыргыз изи боюнча дагы сөз кылабыз. Асель, знаете, очень интересно спросить у вас вот сейчас
Есть звание Акыльбирс у нас в Кыргызстане. Есть. Оно присуждается, если не ошибаюсь, если неправильно скажу, поправите, при восхождении на 3 высочайшие вершины Кыргызстана. Это пик Победы, пик Ленина и Хан-Тенгри. Да. Правильно, Да. да? Да, это вот в недавнее время утвердили вот именно положение, Федерация альпинизма и скалолазания утвердила это положение и сделали внутри страны нашей за восхождение на 3 семитысячника вот такое звание, как Акыльбирс. Да. Ну, как бы вручение еще не состоялось, но как бы меня номинировали на это звание в связи с тем, что я в 2024 году в августе месяце завершила этот проект, сходила на пик Победы, поднялась на пик Победы, и ну вот таким образом я, как бы, получается, вот закрыла эти 3 вершины в Кыргызстане. Прекрасно. Поздравляю вас. В 2022 году, когда обновленный Федерация альпинизма, Акыльбирс идея тоже моя. Да. Класс! Здорово! Статус. Да, круто. Потому что я знаю, что в советское время было звание «Снежный барс». Оно присуждалось при восхождении на высочайшей точке вершины Советского Союза. Да? Не помните, да, какие именно там, получается, это у нас... Нет, это 5. Самые высшие вершины Советского Союза, это 5 семитысячников в Средней Азии, 2 в Таджикистане, 3 у нас. 3 у нас. Да, Корженева, Коммунизма, Победа, Хан-Тенгри и Ленина. Вот, получается, у нас есть свое звание Акыльбирс, Да. свой мини-снежный барс. Да. Это круто. Классно. Она первая. Да. Да, кто? Кто закрыл, Как да? абсолютно первое имеется в виду. Абсолютно среди- первая. Ну, После учреждения этого статуса она единственная, кто была там Ого. на 3 вершинах. У многих есть 2 вершины, Смотрите, Джилайдар и Хан-Тенгри, а Победа жеңиш нету. азыр сиздер соолугуп сүйлөшүп атасыздар, мен осы альпинизм менен биринчи эле NSI ушул спонсор болот дегенде таанышып атпайм. Анткени ага чейин деле Нур-Султан альпинизм боюнча маалыматтары бар, өзү дагы тоого чыгып жүргөн. Анан сиздер мындай сүйлөшүп атсаңыздар, кээ бирки нерселерди мен түшүнбөй атам. Азыр мен мындай түшүнбөгөн альпинизмди жаңы билип келе жаткан адамдын ролунда болуп атам да. Анан азыр жогоруда дагы сөз кылбадыкпы, сиз жаңы жеңүүчү окуусуна Аманасулуу Хан-Тенгриге чыгып келдиңиз. Анан ошол тоолорго чыкканыңыздан кийин, Эверестке чыккан турасыз, күчүңүздүн ошол энергия булагы кайсыл жакта деген суроо болсун. Бул жылдап топтолгон нерселер да, негизи элечи. Анткени тоого барган сайын, опытың көбөйгөн сайын, анан кийин чыгып жүргөн чокулардын саны көбөйгөн сайын мындай чечкиндик деп атат, решимость, она появляется, это решимость, это сила, она приобретается с опытом, действительно, с техникой, с доверием к своему снаряжению, доверием к своей команде. И потом уже, когда вот этот вот багаж у тебя есть, ты уже начинаешь как бы повышать свои планки дегендечи. И вот таким образом вот получается... Обычно говорят, горами болеет. Почему-то горами болеет. Горы — это образ жизни. Я очень коротко отвечаю, это моя любовь. Любовь, да. Горы — это любовь, да. Любовь. Да. Каждый раз бывает моменты, даже 10 раз бывает, что больше никогда. Прилетаешь или приезжаешь домой, и через 5 дней уже собираешь обратно рюкзак и идешь. Удивительно, но факт. Да, был. Они притягивают же. Прям у них энергетика такая притягательная. Артурлю, аркимдик артурлю. Мисалы, артурлю максаттар бар, артурлю бирөөлөр, мисалы кайсы бир коомдун признаниясын алыш үчүн жасагандар бар. Бирөөлөр болсо спорттук карьерасын улантуу үчүн жасагандар бар.
бирөөлөр жөн эле жаккан үчүн өзүнүн баягы жүрөгүнө жакын нерсе үчүн жасагандар бар толтура. Азыркы учурда кээде биз көзүбүз менен көрүп калабыз, жарыш болуп кетет. Бирөөлөр мисалы кайсы бир өлкөнүн биринчиси болгусу келет. Же болбосо 14 чокуну мен биринчи жасаганмын, мен тиги мынчада жасап тур, мен андан тез жасайм деген максаттар бар көп. Поле для состязания. Ар кимдин өзүнүкү да. Бирок кыргыз коомунда аял альпинисти болгон кандайдыр бир стереотиптерди дагы жаратат да, аналарды кандай кыз кабыл аласыз? Мисалы, ушундай бир стереотиптерге үйдө отура бербейби, тоого эмне бар деп комментарийлерде кээ бирде жасат ошентипчи. Бирок андай адамдар баарын уга берсе, анда можно жить без мечты дегендей элечи, да. Поэтому кандай стереотиптерге туш болушат, мисалы? Мисалы, биз бул долбоордун дагы бир максаты ошол стереотиптерди талкалоо, жок кылуу деген дагы бир кичинекей максаты бар. Миссиясынын бирөөсү бизде аялдар үйдө отуруш керек, оокат кылыш керек деген, үйдөн чыкпаш керек деген көп чектөөлөр бар да, ошол чектөөлөрдү дагы биз көрсөткүбүз келген бир неме максатыбыздын бирөөсү ошол чектөөлөр болбошу керек. Бул нерсе ошол кыргыз изине азыр улап барып атат окшойт, э? Сиздин Асель айымды тандап алганыңыздын себеби дагы өзгөчө бир орунда болсо керек. Ошол боюнча айтсаңыз. Эверестке анткени сиз жандап бара жатасыз. Бул ошол буга чейин да айтып жүрөм, мен тиги Эверестке өзүм чыкканмын. Ошондо чыгып түшүп келе жатканда ушул ой келген да. Баягы тоого чыгып чокудан түшүп келе жатканда экинчи лагерге келип бир күн түнөп, анан экинчи лагерден негизги жатакты көздөп басып келе жатканда негедир оюма келди да. Кылчайып Эверестти карадым, мен чыктым ушул жака деп, ишене албайсың анан. Ошо Кхумбу деген баягы аябай атактуу музтөр бар, ошол музтөргө жетпей анан ошол эсиме келген, оюма келди. Анан ал оюм кийин негизги жатакка келгенден уланып баштады. Бул ой болсо, кийинки жолу мен бир ушул чокуга эмнеге кыргыздын айымы чыкпаш керек, бир кыргыз айымын алып келем депчи. Ал ошол ой боюнча калып калган. Анан кийинки жылы барганда ошо Лухотсе, Эвересттин маңдайында Лухотсе деген тоого чыгып түшүп келгенде анан мен быйыл аракет кылам дедим, эмдиги жылкы алып келем деп. Анан ошол жердеги компаниянын кожоюну Ташы деген досубуз бар. Ташы Лакпар Шерпа деген, ошого айттым мен кийинки жылы келем, кыргыз айымы келет деп. Ал ой келгенде эле мен Асель башка неме деле жок болчу, кандидатура Асель дедим. Себеби Манас Луу долбоорунда бирге чогуу чыгып тоодо Аселдин мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, анан өзүмөн негизи эле жакшы адамдарды болушунча сыйлагым келет. Асель ошол жерде биздин Манаслууда өзүнүн кыргыз айымынын канчалык күчтүү, эрктүү, анан канчалык назик, анан элдердин баарын таң калат. Тоодон чарчап келебиз, анан чоң глемпинг да. Ал жерде дүйнөдөн келген альпинисттер отурат. Анан баягы кызмат кылган шерпалар үлгүрбөй түштөнү, кечки тамак, эртең мененки тамакта Асель жүгүрүп барып тура калып, колдорунан алып, столду жайнатып, баарына кызмат кылып жүрсө, алар таң калат да, бул эмнеге силерде аялдар ушундайбы деп. О, бизде баары эле ушундай. Күчүнө деле таң калат, тез баскандыгына, шамдагайлыгына, анан жанагынтип үйдү эмеде кызмат кылса, ага деле аябай таң калып бүтпөй коюшкан да. Завидовать дистанция. Ошол жерде дүйнөдөн келген, ошондо кыргыздын биринчи тарыхында биринчи ошондой неме болчу, экспедиция уюштурулган. Бул Манас Луу тоосуна курама команданын биринчи тарыхта, кыргыз тарыхында. Анан ийгиликтүү да чыктык ошол жылы. Анан ошол жерде кыргыз айымы жөнүндөгү ой калтырды да, жакшы, эң жакшы кыргыз айымын эң жакшы презентация кылды десек болот. Дүйнө элине. Асель келет десе ошол жердегилердин баары сүйүнүп атышат. Быйыл жолугат экенбиз. Мы даже успели почувствовать это здесь у нас в офисе. Асель идет там. Тоже порядочек навела.
Анан тоону чынын айтсам, көптөрү мага түз чалгандар болду. Бирөөлөрдү ортого салгандар болду. Мени алып барсың, мени алып барыңыз деп тамакка чакыргандар болду. Анан эмнеге дегендер болду. Кыскача ошо тоого татыктуу болуш керек. Сизге айткан дагы эми Эверестке барабыз чогуу деген жерден баштайлы. Эмне дедиңиз? Буга чейин албетте эми бергенсиз, бирок бул подкастта дагы кененирээк айтып берсеңиз. Мен ошо келгенден кийин эле бир көп убакыт өтпөй эле чакырып, Победадан келгенден, түшүп келгенден кийин эле экспедиция, жайкы экспедиция бүткөндөн кийин Кадыр чалып эле сөз бар, жолугушалы деди. Тоо кут болсун деп чалды, анан кийин деп сөз бар, жолугушалы деп. Алыстадан баштады. Бирок сунуш кылганда мен ойлонуп көр деп койду. Негизичи ойлонуп көр деп койду. Бирок ойлонуп көр дегенде эле мен уже чечим кабыл алгам да, өзүм үчүнчү. Өзүм. Анан Макул деп эле барам. Макул дедим, обязательно. бирок учурдан пайдаланып айтып калайын да, бул ойлонуп көр деген себеби бул өтө чоң жоопкерчилик. Жоопкерчилик, ооба. Мен ошо жоопкерчиликтин баарын сезип алып кетип атам да. Бул өтө чоң жүк мен үчүн. Анан буюрса силе чокуга чыгып түшкүчөңдү, уйкусуз күндөр, Сарсанып алып. уйкусуз түндөр өтөт ошол жерде. Себеби бул өтө мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик. Ошол жоопкерчиликти сезген үчүн мен айтканда 100% билчүмүн, каршы болбойт деп. Бирок ошентсе да айттым, ойлонуп көр. Жакшылап ойлон. Когда есть друг походник. Есть друг походник. А давай возьмем. Да. Есть такое, да. Это как есть такой фрагмент из фильма. Сейчас не вспомню название. Он говорит: это очень легко. Знаете, сидит человек, говорит: это очень тяжело. Да, это очень тяжело, но оно того стоит. Оно того стоит, да. Көрөм дедиңиз, анан качан жооп бердиңиз? Же дароо Эртеси эле да, эртеси эле чалып эле макулмун дедим. Башталды. Да, анан кийин ошондон кийин баштадык. Ойлонуп качан, кандай деп. Анан кийин ушунчалык действительно мага ишенип, ошо идейный вдохновитель Кадыр. Анан кийин вот действительно анан кийин кыргыз изи жалаң эле эркектерди кыргыздын издерин калтыра берет. Аялдар деле барып издерин таштап келсин деп. Ошо. Я вот когда Кадырке рассказал про философию, почему он собирается так сделать, кыргыз изи, что оставить след кыргызской женщине на Эвересте, это прям звучит на самом деле очень сильно, очень достойно. Это крутая цель, крутая миссия. Поэтому это достойно уважения. Это круто, очень круто, Кадырке. Рацка барам дегенде эле сиз менен чогуу машыгыңызга барбадыңбы? Ошондо түнү менен эле ойлонуп чыкканмын. Анан сиз Эверестке барам дегенде дароо эле макул болдум, болом деген эми албетте ичте бир жоопкерчилик, бир коркунуч жатса керек эле деп ойлойм да. Жок, албетте. Присутствует ли азарт, когда вот такая цель? Азарт? Наверное, Масштаб. Да, конечно. Что, зачем себя обманывать? Да, я же говорю, и альпинисты — это эгоисты тоже. То есть, достигая определенной вершины, ты начинаешь думать про другую, которая выше, которая сложнее, которая дальше. Естественно, это азарт, да. Это внутри себя такое. А смогу ли я? А докажу ли я сама себе? Да? Вот это же, как бы, это даже, наверное, просто даже людям свойственно это. Поэтому принять такое решение, я, конечно, со всей ответственностью к этому отнеслась, потому что есть дети, есть окружающие, близкие. Но вот полагаясь на тот опыт, который у меня сложился, на те вершины, на которых я побывала, и потом за такую возможность, которую мне предоставили, потому что миллионы альпинистов мечтают об этой вершине, миллионы желают туда попасть, но нет возможности, нет предложения. Я просто думаю, мне повезло.
То есть, как бы, я сорвала тот джекпот, да, как говорится, да, вот, это можно сказать таким образом. Но это тоже, да, это многолетний труд, это многолетний, то есть, такое предложение тоже не всем сделают, как говорится, поэтому, да, я вот как многие прям... видят успех, вот когда уже его добился, что он вот он быстрый, на самом деле а то, как шли к этому, да. И как-то... За кулисами вся работа остается, да, поэтому... А когда ты уже дошел, и не хочешь рассказывать про этот опыт, потому что... Многим кажется, что это на самом деле вот бац и появилось, на самом деле, да. На самом деле, конечно, не так все это произошло, поэтому с полной ответственностью, конечно, да. Но единственное, да, говорю, потому что это ответственность, это вот на твоих плечи легли такие обязательства. Хочется как бы не только себе доказать, но и не подвести людей, которые надеются на тебя. Те же вот как бы тысячи кыргызстанцев, которые пишут в комментариях: аман сен барып келиңиз, батабызды беребиз, үйдө күтөбүз. Это же такая поддержка, это же вот как бы тебя провожают твои соотечественники, которые верят в тебя. Ошол эле учурда немеде жүк ашыкча. Ошон үчүн тоодо мен баягы жети чокуну жасагыча көп эле сунуштар болгон да. Биз каржылап берели депчи. Мен принципиалдуу эме кылчумун. Себеби ал жоопкерчилик да, чоң. Жоопкерчилик, анан жүктү илип алгандай болот. Жүк илип аласың, өзүңө жүк илип аласың. Анан ал балким ошол дагы тоскоол болушу толук мүмкүн да. Мисалы психологиялык, моралдык жактан тоскоол болушу мүмкүн. Сен өзүңдү мындай эркин сезе албай каласың. Анан ошо каршы болуп жүрдүм да мен. Айрыкча Эверестке кетип атканда келген, бир-эки компания келген, биз колдоп берели деп, бирок өзүмдө мүмкүнчүлүк бар болчу, ошон үчүн неметким келген жок. Сел айымга деле көп баарын айткыңыз келбептир эле, Мен ошол эч кимге кайрылгыбыз келген эмес. Өзүмдүн күчүм менен эптеп, бирок мен жакын досторум бар болчу. Биз колдойбуз, мындай кичине жардам беребиз деген, бирок кайрылабыз деп мындай ой жок болчу негизи. Анан өзүндө Энесайдын презентациясында көрүп, анан компаниянын атын угуп, мен өзүм аябай Бишкектеги жанагы биздин кварталдар бар го. Английский квартал, итальянский квартал, венецианский квартал, анан кыргыздын баары эле бир европейский квартал болуп кетеби. Неге кыргыз жат коюшпайт деп эле. Ошого эле жиним келе берди. Неге долбоордун атын кыргызча койбойт? Анан Энесайдын бет ачарына келгенде ошондо менде дагы бир ой келди да, мындай. Чөтүн балалыктары компания менен бир келип төп келип калды. Анан ошон үчүн мен сунуштадым. Анан каршы болбой колдоп берип, рахмат ошо. Сел айым деле дароо көрдү, макул болду. Мен үчүн действительно, да. Мен сунуштаганда да айткам, бул сиздердин компанияга бир чоң пайда алып келбеши мүмкүн. Сиздердин бул долбоор ушул Сел айымды колдосоңор эле бир сатууларыңар аябай жогорулап кетпеши толук мүмкүн. Бирок бул компанияга абдан чоң баалуулук тартуулай турган ошо биздин кыргыз изи, биринчи айым Эверестте, анан Энесай деп баалуулуктары баары төп келип калды да, анан ошо бир компаниянын атына, компаниянын эмесине бир аброй, анан бир чоң баалуулук кошо турган долбоор деп сунуштагам да. Ошону колдоп берип атасыздар, чоң рахмат. Спасибо тоже за доверие. Тарых бул, чынында тарых. Жүк болуп калат, жүктү сезип калам, ошон үчүн алган эмесмин эч кимден спонсор кылып деп. Бирок сиз сезбей эле коюңуз деп айткым. Биз андай колдойбуз, бир гана чыксын, анан ошондо колдойбуз деген дагы нерсе жок. Андыктан ошол эгерде жүк болуп аткан болсо, азыр жеңилдеп алыңыз деп айткым. Андай жүктү сезбей элесиз деген. Расслабьтесь, это всего лишь просто зачок там. Бул долбоордун чакырыктары ошо элге жетиш керек да. Ошол эле айымдарыбызга жетиш керек, ошол эле биз мырзаларыбызга жетиш керек.
бүт элге жетиш керек болчу, ошон үчүн биз жарыяламакпыз баары бир. Ошон үчүн бул жүк деп ойлобойм, бул жоопкерчилик, жоопкерчилик да. Анан төп келип калган үчүн дагы баалуулуктар макул болдуңуздар. Биз аябай сүйүндүк, ыраазы болуп атабыз. Тут появляется такой синергетический эффект. Да. NSI, философия, Кыргызизи философия, миссия ваше восхождение, тоже философия, она как-то Цель такая объединяется благородная, да. И друг друга дополняет, и это прекрасно, это очень классно. Биздин долбоордун немеси деле, тарыхы деле ошондой да. Мен бул кыргыз изи деп койгон себеби деле ошол болчу. Биз билген тарыхты алсак, улуу кыргыз каганатынан биздин ата бабаларыбыздын изи ошол NSIдан башталган да. NSIдан башталган, учуру келгенде чыгыш Европага чейин, бул жагы Сары деңизге чейин кыргыз изи басып турган. Ошон үчүн мен долбоордун атынын кыргыз изинин дагы ошол бир атадан калган мурас, тарых, ошол терең мааниси ошондой да, ошол. Анан буга чейин 7 континенттин эң бийик 7 чокусунда менин изим эмес, ошо кыргыз изи калсын деген. Азыр эми мына буюрса дүйнөнүн аламдын чокусуна кыргыз айымынын изин калтырабыз буюрса. Сиздердин жардамыңызда. Прекрасно, просто эта философия получается, эта история такая вся всеобъемлющая, объединяющая. Концепциябызда дагы жана картиналарда айымдын сүрөтү бар го, атта. Да. Стремительная, знающая, куда идет, для чего, для своей цели женщина. Это такой да? символ. Вот NSI это вот такая вот. Азыр ойлоп отурсаң, жаралып атканда дагы сизге ошол ой келгенде дагы ушул нерсе бир бүтүн болуп жаралгандай сезим болуп кетти да. Азыр жанагы биздин концепциябыздагы кызды айтканда аттын үстүндөгү, андан сиз кошулуп атасыз, кыргыз изи кошулуп атат. Биз тарыхты карасак деле, мына мен тарыхка көп билем деп айта албайм, бирок кызыгам да. Ошол эле Манас эпосун ошо чокуларда көтөрүп жүрөм. Манасты карасаң деле, кыргыздын элдик жомокторунда деле, кыргыздын баардык дастандарында биздин баатырларыбыз ошо айым өзүнө жар издеп жүрөт да. Бул өзүнчө бир эпизод менен чоң тема болуп көрсөтүлгөн ар бир эпоста. Мисалы Курманбек баатырда Кыргызстандан, Кыргыздан, Кыпчактан кыз таппай, анан тиги Афганистанга барып, Пуштундун кызына кайнатасын найза макул болбой койгондо, кайнатасы менен эр сайышка чыгып, анан кайнатасын жаткыза салып, аны айганышты алып атат да. Манас атабыз болсо, бияктан Кыргызда канча сулуу кыз турса, барып туруп тетиги эми анын көптөрү кээде адашып неме дейт, Бухардын ханы Темир хан деп. Ошо Темир хандын Канеке энебизге үйлөнүп атпайбы? Бул деген сөз ошо аялдын орду. Аял кыргыз коомундагы аялдын орду да. Анан канчалык маанилүү экенин көрсөтүп атпайбы? Ошол эле тарыхта азыр Кыз Сайкалыбыз бар, Жаңыл мырзабыз бар, Курман Даткенебиз бар. Анан ошол бул долбоордун негизги баалуулуктарынын бири да биздин ошо коомдогу аялдын орду канчалык маанилүү деген бир чоң теманы көтөргүбүз келет. Кордобойлу, биз зордобойлу, кортутпайлы, барктайлы, бапестейле мынантип колдосок мондай баатырлыкка жарайт, Эверестке да чыгат. Азыр Инстаграмда сиз колдоп жазып атышат, Эверестке барганын билип атпайсызбы? Эми азыр ушундай болуп калды да. Анан сиз 10 жыл мурун баштагансыз. Ошол учурларда коом өтө кабыл ала элек болчу, Ооба, да. Мен секцияга келгенде кыргыз айым, биринчи кыргыз айым келген да секцияда. Жалаң гана эми орус кыздар, Машкучу, анан оспалдар. Андан кийин мен келгенде да 45 жашымда келдим. Тренер мени мындай көзүн мындай аябай жактырбай, да, жактырбай карап, эмне кылып жүрөсүңөр деп жерде дегенсипчи. Анан кийин
сыноо сыяктуу мага да убакыт берди да рацикке чыга турганга 3 сааттан көп эмес чыгыш керексиңер ушундай депчи анан кийин анан сүйлөшөбүз деп койду. Ошентип анан кийин рацикке бардык. 2 саат 38 мүнөттө чыгып бардым. Бирок мен анда билчү эмесмин да. Негизи элечи рацик канчалык алыс, канчалык татаал, канчалык мындай немекен билчү деле эмесмин. Жөн эле басып бара бердим. Өзүм темп менен өзүм неметпей элечи, бирок ичимен аябай сарсануу болуп аттым. Эми ушул 3 сааттын ичине кирбей калсам кандай болот, эмне болот депчи. Анткени ал учурда тренер, альпинисти уже издеп атканда менчи мага тоого чыккан жагып мугалим чокусунан түшүп келип анан кийин ушу интернетте издеп баштаганда тренердичи анан кийин ошо албетте жагынып тим эле бачымыраак басайын жетейин ошого деп рацикке барып келип 2 саат 38 мүнөттө чыктым мен. Это как бы Биринчи жолу. Биринчи жолу. Профессиональное время считается, да? Биринчи жолу, да. Анан кийин убактым карап туруп болду эми сиз секцияда дейсиз деди. Сейчас вы уже как бы натренированная, опытная, это как бы ваше рабочее время, да, скажем так, получается? Да, тогда получается вот так, да. А я, да, конечно, да, хотела на результат, хотела показать, что да, мотивация была, да, потому что вот, да. Это вот тогда вот такая вот это сам, ну, честно говоря, в начале, да, ощущение как бы такого отношения было ко мне. Ну вот, ну чего она добьется в альпинизме, зачем она пришла, да, да. Ну, наверное, есть еще плюсы, конечно, может быть, человеческий фактор, да, какой-то вот тот, то отношение, с каким я пришла, то мое рвение, желание работать, достичь чего-то. Вот, наверное, дали свои плоды, потому что как бы всегда поощряют тех, кто старается, правильно, да? Поэтому, наверное, вот так вот и получилось, как бы. Жүзүңүзгө айткандар барбы? Эмне кыласың эми альпинист эми олтурчу үйдө эле дегендер? Жок, бет айткандар жок. Коркот го. Лидеруп менен чаксам. Биз мен кийин баштадым да. 2020-жылы баштадым. Ковид болгондо, э? Ковидтен кийин. Анан ошондо рацикке барчубуз да. Анан ошондо айтып калчу да. Силер мындай биз баягы экзотикалык жаныбардай эле болчубуз да, кыргыздар альпинизмде. Анан ошондо кадимкидей күлүп айтчу. Бир кыргыз кыз бар, Асель деген. Да. Азыр эми Кудайга шүгүр аябай көп кыргыздар уже азыр. Биринчи жолу Ленинге барганда жана жүк ташыган ат жүк ташыйт эмеспи жигиттерчи, ошо алайдын жигиттери ошол жерде иштешет жайындачы. Анан кийин мени көрүп алып, сиз бул жерде эмне кылып жүрөсүз дейт. Мен тоого келдим десем, сиз гидсизби, туристтерди алып келдиңерби? Жок, мен тоого чыгам десем, ушу тоого чыгасызбы сиз? Ооба, тоого чыгам. Кыргыздар тоого чыкчу эмес эле го дейт. Мен ушу тоого чыгайын деп келдим дедим да. Ошондо. А еще трекинг, палки где-то. Зачем тебе эти палки? Зачем палки? Жөн эле басып бербейсиңби? Да. Бизде ошол стереотип болуп калган да. Бир гана чет элдик жарандардын ошондой туристтик тармагында ошол жүргөндөрүн, тоого чыккандарын биз башка чет элдиктерден гана көрүп калабыз да. Өзүбүздөн ал нерсени мен көрбөйт элем буга чейин деле. Мен деле мындай тоодо көргөндөр айтат, сиз Кыргызстан сыртында жашап келген адамсыз го деп. Жок, мен өмүр бою эле ушул жерде төрөлүп ушул жерде. Жок, окшошпойсуз депчи. Я говорю, неге депчи. Вот действительно ошол получается тогда такой взгляд стереотипа, да? Советтер Союзунун учурунда бир жалгыз эле байкебиз болгон экен. Мамасалы Сабиров, Мамасалы Сабиров деген ошол биринчи кыргыз немеде снежный барс болгон. Ал ошол деле менимче ал деле ошол неменин артынан келип калган окшойт, токтогул кесин салганда жанагы жардыруу иштерине тоодогу аскаларды иштеген да, альпинисттерди жалдап, ал өзү комсомол болгон экен, ошол альпинисттердин бригадасынын немеси болуптур. Бригадири болуп. Андан кийин баягы список бар. Советтер Союзунун учурунан баштап ошол снежный барс статусун алган, макамын алгандардын 100-чү болуп турат. Мамасалы Сабиров деген.
анан ошо андан кийин чыккан Асель эле победага чыккан, жеңиш жок. Жакшы бирок Азыр бирок кыздарыбыз, балдарыбыз уже баарына чыгып победа эле калды да, көптөрү күтүп атат. Ошо команда погода болсо мүмкүн быйыл да. Быйыл аракеттер болот. Интересно, да, когда сама природа и климат может конкурентов держать подальше. Когда с твоей стороны это уже гора играет на твою сторону. Когда ты зашел. Ну, я говорю, надо к горе, наверное, благосклонно относиться, наверное. Я говорю, у меня даже есть фотография, я сижу немеде күнгөй алатоодо чүп жакта, вот ошол жерден бир 4000 бийиктикте жеңиш чогусу Хантеңир көрүнөт экен да. Ошо на закате дня сижу, вот прямо говорю, беседа с победой депчи. Анткени 3 жыл подряд бардым. 2 жыл неуспешно, анан кийин вот 24-жылы команда, аба ырайы баары все сложилось, ошондон кийин чыгып келдик. А так вот тоонун астына барам, команда жок. Тоонун астына барам, аба ырайы жок. Бүттү. Экспедиция болбойт. Да. Еще такой вопрос. Вот вы как человек в профессии бухгалтер, это значит, что у вас есть определенная системность, хороши в математике, в цифрах. То есть это определенные характеристики человека, которые, наверное, помогают ему в восхождениях, вообще пребывании в походе, где нужно быть дисциплинированным, но при этом каким-то рассудительным, что ли, или выверенным, что ли. Вот это, как вы считаете, это помогает, да, вот альпинисту иметь такие вот характеристики? Конечно, конечно, потому что, я говорю, там не всегда нравятся четкие ответы, да или нет, вот четко, вот, понимаете, да. Я вот такой вот человек, когда говорят, я не знаю, может быть, вот это меня, конечно, смущает, да. Ты должен четко ответить, когда есть конкретный ребром поставленный вопрос. Поэтому вот в моей ситуации, да, у нас же есть сроки отчетности, как бы есть сроки предоставления каких-то финансовых результатов учредителям, дирекции, да, и это дисциплинирует, естественно, да. Я человек, который как бы регламентирован в своих действиях, можно сказать, да, вот. И я когда знаю четко, я принимаю решение, значит, да, и я даже на год вперед составляю свои планы относительно восхождения. Вот я даже спустилась с победой, я говорю, так, в июле месяце 25-го года я должна быть в Таджикистане, все. И все планы твоей жизни уже как бы складываются вокруг этой идеи, этой мечты, этого желания, и все подводится таким образом, что к этому моменту ты свободен, все задачи решены, которые касаются, там, допустим, жизни в городе, в семье, и ты уже к этому времени можешь спокойно идти в экспедицию. То есть это как бы, наверное, так, это такой склад жизни. Да, какой ты в деталях, такой ты и в жизни. Я полагаю, что какая вы в работе, вы, наверное, были пенить там. Сделать вот это, потом сделать это, так, следующий этап, теперь так, теперь я иду туда. Там, не знаю, веревки положить или там что-то сделать, у вас там уже, наверное, все. То же самое, как в бухгалтерии. Да. Ошибся одну цифру, все, бухгалтерия. Да, не пойдет, баланс не пойдет, точно так же. То же самое, там маленькая ошибка и все. Жана да айтып атпадыңыз беле, Эверестке барам дегенден баштап эле список түзүп баштаган болом керек, жака барышым керек. Да, сразу делишь на 3 позиции: экипировка, одежда, как бы, да, именно снаряжение, потом одежда, экипировка, да, и потом уже там аптека, продукты. Вот именно делишь такие разделы и уже прям крыжики ставишь, все ли положил, все ли сложил. А сенин быйылкы жылда буюрса, Кудай буюрса, баягы силердин жардамыңар менен NSI компаниясынын колдоосу менен анан азыр өзү айтып атпайбы, жазып атышат, колдоп атышат деп, элдин батасы колдоосу менен бул альпинизмдеги болгон макамдын баарын алып кетет быйыл буюрса. Ак Элберстти алды биринчи. Эверестке Кудайым буйруп чыгып келсе биринчи айым, Эвересттеги биринчи айым. Анан келип эле бул Тажикстанга учуп кетет, 2 тоо калган.
Ал Советтер Союзунун жана Снежный барс. Экөөнө чыкса уже Снежный барс. Буюрса деп, да. Буюрса. Легендарные звания, да, которые во всем мире котируются. Да. Очень-очень круто. Держим за вас кулачки. Верим в вас. Спасибо. Ушул тармак менен алектенгенден кийин сиздерде кандай бир баалуулуктар пайда болдубу? Ага чейинки андан кийин Өзгөрүүлөр толтура болот, өзгөрүүлөр толтура болот. Айта берсең түгөнбөйт негизи өзгөрүүлөр. Мисалы, мен буга чейин айтып кеттим беле, айткан жок белем мындай да. Жанагы бир тамчы суудан баштап, бир сындырым нандан, анан шаардагы комфорт жашоодон, бу адамдар менен болгон мамилеңдин жакшы, жаманы, пайдалуусу, зыяны, ошонун баардыгын талдаганга, ошонун барктап баалаганга убактың эмен болот да. Мен мисалы коркпой өрүкпөй эле айта алам, тоо чейинки кадыр менен азыркы кадырдын айырмасы бир 90%га өзгөрдү депчи. Айта кетсем, мисалы бийик тоолордо, айрыкча Эверестке окшогон тоолордо, мына биз ичип аткан суунун ушундай ушунчалык сагынасың. Анан бизде баягы мындай башыбыздан өтө электе ойлойбуз го. Бул баягы мөңгүнүн суусу аябай жакшы таза депчи. Ошо мөңгүнүн суусунан көңүлүң ушундай көк таштай калат. Кадимкидей ичип атып мындай неметесиң да, иче албай. Анан негизги жатакка чейин мүмкүнчүлүк бар, негизги жатакта мындай таза суу ичкенге. Андан ары жок да андай мүмкүнчүлүк. Музду эритип ичесиң. Ошо келгенде ушунча сагынып ичесиң, ошо айтайын дегеним сууну баалайсың, нанды баалайсың. Бул жакта жашоо, анан адамдарды, мамилени электен өткөрөсүң. Мисалы, аба ырайы жок болуп калса, 2 күн 3 күн кичинекей палатканын чатырдын ичинде жатасың да, ой, жашооңду айландырасың. Мисалы, мен тоого чейинки жашоомдо балким абдан көп мындай керексиз адамдар болгон. Тегерегимде азыр жок. Керексиз достор болгон. Азыр жок. Анан абдан өзгөрөт адам. Абдан өзгөрөт, баалуулуктар өзгөрөт. Адам өзү, көз карашы. Годы воспитывают, да? Ценности меняются, да? Кадыр туура айтып атат, ценности меняются, совершенно по-другому ценишь вот, самые простые вещи. Самые простые вещи, это вот действительно как бы мы же в этой жизни обыденной не обращаем на это внимания, а там действительно это дорогого стоит. Потом и моя жизнь тоже после альпинизма очень сильно поменялась, окружение поменялось, ценности. В горах ты такой, какой ты есть на самом деле, вот без всякой шелухи, без без маски. Ситуация тебя просто раздевает до твоих человеческих качеств. Все. Если ты человек, как бы изнутри, вот, то есть вот в тебе заложена вот та доброта, то внимание, вот оно там оно есть, присутствует. А вот все, что вот напыщенное, у кого извне вот эта вот вся шелуха, и горы фильтруют людей. Они появляются мимолетно, и потом исчезают в никуда, вот негодные горам люди дегендечи. Вот так вот происходит это. Кайсы бир адамды мындай сынайым десең тоого чыксаң, Жаның калат. Onun маскасы агып түшүп калат. 2-3 күндөн кийин кыйналгандан кийин. Демек баарын элеп маскасын ачкан экенсиздер. Мисалы мындай болот да, мисалы тоого чейин бир кайсы бир кичинекей мелочторго болбогон жашоодо учурларга мындай аябай чоң маани берип, реакция кылып, анан тоодогу кыйынчылыктардан кийин, тоодогу жашоодон кийин ошол нерселер мисалы шаарга келгенде үлкүн келет да. Ошого ошентип жүрдүм беле деп. Чындап эле.
Удивительно. Эмне үчүн альпинизм менен алектенесиң деген суроого жооп болду окшойт Тодо адамдар сен айткандай жакшы адамды жакшы экенин көрөсүң, жаманды жамандай эле көрөсүң. Эч немеси жок да, жаба албай калат. Беките албай калат, баягы кыйынчылык келип, азап тозокко түшкөндө адам маскалары түшөт, кандай болсо ошондой көрөсүң. Анан Тодо жакшы адамдар бир угуп калдым, менден сурап калышат, тоодо чыккан адамдардын баары эле мындай асыл адамдарбы деп. Жок, тоодо деле Кудайдан жоого чыккан адамдар бар. Кадимкидей эле ийгиликтүү чыгып түшөт алар деле. Анан тоо мындай жаман адамдарды алып калат экен депчи. Андай өтө туура эмес. Асыл адамдар калып калат, эми бул буйрук да. Жаман адамдар жакшынакай эле чыгып түшөт. Андай жок, бирок ошо кандай болсо ошондой болуп көрүнүп калат да. Жакшысы жакшы, жаманы жаман болуп. Ошон үчүн эми бирок айта берсе аябай көп. Тоодо кумуштай достор табасың. Тоодо мисалы жерде бирөө менен дос болуш үчүн жылдар керек болсо, тоодо 3 күн жетиштүү. 3 күн, 4 күн. Да, сразу. Бири-бириңе кол сундуң, жардам бердиң, жөлөдүң, таядың дегендей. 3 күндөп бир өмүр бою сен ал адам менен дос болгондой болуп каласың. Тоодо рамка жок, статус жок. Баары бирдей. Баары бирдей. Ал хандын баласыбы, ханзадабы, же болбосо миллиардерби, же башкабы, баары бирдей. Это получается для миллиардеров способ стать обычными, для таких, кто еще не миллиардер, поравняться с ними, место, где они могут. Баланс хармон. Да. Нет, просто это территория, где просто ты остаешься человеком. Все. Территория, на которой ты просто человек. Больше ничего. Такой вопрос. Вот у вас, Селидже, 2 детей, да? Трое. Трое? Трое. 2 дочери и сын. Удивительно, классно. Вот вы мать 3 детей, Да. получается. В обычной жизни в бухгалтере. Да. Собираетесь сейчас на Эверест. Вы детям сказали, говорит, детки, я, Да. короче, собираюсь на самую высокую гору в мире. Да. А как вы им об этом рассказали, донесли? Какая была у вас, скажем так, какая у них реакция была? Как вы им это доносили? Они у вас уже, полагаю, взрослые. Да, взрослые, старшей дочери 25, потом сыну 22 года и потом 14 лет. Ну, как бы они тоже недалеки от этой сферы, то есть, как бы, да, они тоже бывают в походах, катаются на лыжах, то есть мы совместные походы тоже устраивали. Ну, тогда они говорят, мама, молодец, да, наверное, так было? Нет, честно говоря, не настолько прям было, да. То есть они ждали моего решения, потому что я сказала, мне предложили, я должна подумать. Да. Ну, я говорю, они ждали вот именно моего решения. Говорят, ну, как бы противоречить не будем, но как решишь, так и это самое, согласна. Конечно, больше всех вот младшая дочка, ей вот именно само время расставания, да, 40 дней примерно, 1,5 месяца, это как бы без мамы, тем более без связи, то есть она всегда же, ну, там, какая-нибудь маленькая как бы проблема, мама, да. Сейчас тинейджеры, наоборот, нет, круто. Но, конечно, да, гордость, конечно, распирает от их. Иногда слышишь там, мам, представляешь, друзья показали, вот тебя, оказывается, у тебя там мама такая крутая, вот так вот. Когда мы анонсировали Эверест, когда конференция проходила, брифинг, да, у меня младшая дочь, она была в лагере и такая присылает отрывок из новостей, прям вот сняла по телевидению, вот новости показывает, и присылает мне прям такие сердечки. Ну да, есть, конечно, в этом тоже, но переживают по-своему, конечно, переживают, хоть и самостоятельно уже выросли, но все равно переживают. Очень круто, когда ты ребенок, и ты можешь привести фотку родителя в школу, сказать это. Это действительно круто, да. А взрослые как отнеслись? Ну, взрослые поддерживают, они, конечно, с пониманием, они не могут противоречить. Наверное, уже когда за плечами такая жизнь, когда ты практически все свое время свободное, все свои средства заработанные посвящаешь своим детям. Да, я помню даже, я копила средства, да, но мы начали заниматься лыжами, я копила средства на диван, элементарно, вот просто купить себе в квартиру диван, да. И когда мы начали заниматься лыжами, я пошла все эти средства и истратила на покупку лыж себе и детям. И я ничуть не пожалела об этом. Я говорю, я могу на полу поспать, но это же вот, понимаете, да? И вот они по сей день катаются, это
А яркость жизни им дало до сегодняшнего дня? Да, до сегодняшнего дня это увлечение, которым они как бы вот, ну, я говорю, прекрасно болеют этим хобби, да. Это свежий воздух, это здоровье, это, я не знаю, там, техника. Ну, и вот когда ты вот всю жизнь посвящаешь, да, находишься на работе, иногда даже круглые сутки. Я помню, у меня ребенок звонит, да, уже 12 час ночи, она с няней осталась. Она говорит: мама, ты когда приедешь? Вот трубочку держит, и вот мне звонит, а я сижу на работе. Я МСФО внедряю в бухучет на заводе. Ребят: мама, ты когда приедешь? Я говорю: доча, я не приеду, ты спи. Она такая: я тебя буду ждать. Это вот старшая дочка, я помню, она маленькая была совсем еще. И вот когда ты днем и ночью работаешь для того, чтобы... У нас же кыргызов кемден артык болосун балдарым, да. Тем более с учетом того, что они как бы... Я для них и мама, и папа. Хотелось дать им все. И я думаю, на сегодняшний день как бы они с пониманием относятся к моему хобби. Это та зона, то место, где я могу расслабляться, быть сама с собой. Теперь пришло время маме отжигать. Да, мамам, конечно, айбай сарсан болот, айбай 85 жашта. Акыркы немесин Аселен Инстаграм көрдүңөрбү? На лыжах катается, дочка Да, старшая. там красиво, она прям Профессионально. на кантах вкладывается. Да, это дочь младшая, да. Красиво. Да, вот. Өз тартыптырда Аселен. Мен Өз монтаждаптыр. с этого, с канатки. Бул дагы биздин долбоордун маанилүү учуру да. Аселя өзү 3 баланы өзү өз жардамсыз, эч кимдин жардамсыз өзү чоңойтуп аткан дагы бир чоң балалык бул долбоор. Да. Ну, в моей жизни, ну это как бы моя личная жизнь, это не пример для подражания, потому что, видите, как тоже обделены материнским вниманием, потому что маме приходилось много работать. Примера папы тоже нет, да, то есть очень хотелось бы, чтобы у дочерей был пример вот такого подражания, чтобы, ну, понимать, как должен папа относиться к детям, как должен папа относиться к маме, да, ну, то есть, и вот я очень тоже за это переживала, конечно, потому что сын, очень хотелось, чтобы был именно мужской образец, чтобы как-то переживала, что он может вырасти среди девочек каким-то, ну, мамсиком, ну, на сегодняшний день все, слава богу, вообще молодцы дети, конечно. Старшая дочь самостоятельно, сын вообще там парень, да, такой, да. Младшая девочка такая с характером тоже, да. Поэтому, конечно, ну, хотелось бы, да. Младшая, ну, характер обязательно должен быть. Младших, да, наоборот, да, это. Да, вот действительно. Большое уважение вам за то, что вы одна вырастили таких прекрасных, достойных детей, да, спасибо. увлеченные хорошими спортом, да, хорошо. близки также к горам, получается. Да, тоже. Пам сарсан болот, көзүнө жашын толтуруп алып, эми аман эсен барып келип эле бүгүнкү күндөн баштап эле күнүгө эле айта берет, көргөн сайынчы мен тоого кетип баратам тренировкага десем, эми аман эсен, эми акырын, аман эсен барып келсең эле болот эле, ошо көрүп калсам болот эле сенин келгениңди деп, эми ошо эне деген эне 85-те, эне деген эне. Конечно, эне үчүн. Ошо. Мен өзүм уже 3 баланын энеси уже 50-ден ашып калды, баары деле мен апам үчүн. Да, кичинекей кыз ооба. Биз да мен апам менен жашайм да. Азыркыга чейин ошо каяка барасың бала? Мен айтам, апа мен үйлөнбөсүм. Балдарым уже 25-ке чыгып калды десем. Эми баары бала эне үчүн баары канча чыкса деле бала кем. Ошо. Альпинизм ошондо кандай каражат дагы тапканга болобу жаган ушул жагын сурагым келип атат да. Негизи тапса болобу альпинизм менен каражат? Сиз таптыңызбы деген суроо. Биз таппадык болуш керек. Биз наоборот эле колдоп эле атабыз. Альпинизм менен алектенген ошол бала кезинен ошо альпинизм жана секцияларды бүтүп, мектептерин окуп бүтүп, Сертификаттарын алып, сертификаттарды алып, инструктор болуп,
ошентип жанын бакканда дагы жакшы эле мындай. Орточо эсеп менен айтканда бизде альпинисттер мисалы биздеги болгон альпинисттер азыр алар чага бир күнгө алып чыгып келишчи эле эң кеминде $100 бир бир күнгө. күнгө. Да. Инструкторлор. Анан алар көбүнчөсү колу бошобойт. Мисалы биздеги профессионал альпинисттерге чалып бир жума мурда чалып айтсаңыз, мисалы азыр канчасы бүгүн 25 март. 1 апрелде биз менен чыгып келесиңби десең жок дейт. Себеби менин убактым болбойт деп. Ал алдын ала жазылыш керек. Анан чет элден көп келишет. Акча таап, кадимки үй бүлөлөрүн баккан альпинисттер көп. Азыркы март айында жайкы сезон полностью расписан. Гиддердечи мына Хан-Тенгриге алып барышат, Ленинге, Таджикистанга алып барып чыгарышат. Анан жайында биздин тоолор, күзүндө биздин деле гиддер мына Непалга барып иштеп атышат. Кышында ски-тур, лыжа тептиришет, группаларды алып чыгып, жазында кайра Непалга кетип калышат. Ушинтип круглый год мындай именно сертифицированный гиддер, ушундай востребованный болот да. Алар деле бирок ага чейин альпинисттер, аларды деле мурдагы альпинисттер деп койсок деле болот да. Азыр деле альпинист, бирок азыр уже как инструктор, гид альпинисттер. Каражатта окуп. Мен үчүн лично бул хобби. Биз акча коротобуз. Биз наоборот акча тоого чыгыш үчүн өзүбүздүн акчабызды берип, ошол тоого жетиш үчүн чокусуна барыш үчүн жумуш, биз үчүн хобби. Анан биз акча коротобуз. Бирок көбүрөөөр айтат, үйрөнүп албайсыңбы, сертификат алып, ушу гид болуп, инструктор болуп иштебейсиңби дейт. Мен үчүн көрө тоо бул хобби, да, отдыхаешь, а там придется работать. Весь салам, да, это мое увлечение. Я не хочу это превращать в работу, да. Поэтому для меня это как бы, да, когда иногда слушаешь гидов, говорят, ну, надоело ходить. Им надо ходить, потому что это работа. А ты идешь в горы, потому что ты хочешь ходить туда. Потому что ты... Мен кечирип досторум алып барып келбедимби? Эвересттин негизги жатагына. Анан көпчүлүгү неме дейм, баягы өздөрүнүн бизнестеринин кожоюндары, эл башкаргандар. Анан барганда аябай немелер болду да, мындай кыйынчылыктар болду. Аябай чоң жоопкерчилик да, эртең мисалы Кудай сактасын бир нерсе болуп калса, бияка келгенде жок эле дегенде мисалы соц тармак аркылуу болсо дагы бир айтат да, сен алып кетип эмне кылып келдиң депчи. Же сен алып кетип анан жок болуп калса бирөө мисалы Кудай сактасын, анан сана тартып уктабайм, анан ичип алышат. Эс алууда да. Ошентип барып анан Кудайдан жалдырап жүрүп жеттик да. Уйкудан калып анан мен башында эле түшүндүм, бул меники эмес экенчи. Анан негизги жатакка жеткен анан тиги уюштуруучу компания тосуп алып анан тиги эметип атпайбы, анан мен айтып атам. Эгерде дедим мен альпинист адамды жаман көрсөм, гид болуп кал деп каргайм дедим. Гид эле болуп калса экен деп каргайм. Бул өтө неме экен да, аябай жаман неме экен, жоопкерчилик экен. Анан мен экинчи ошол акыркысы дедим, экинчи мен эч кимди тоого алып барбайм депчи. Ар бир өзүнүн характери менен, ар бир өзүнүн физический подготовкасы менен бирөө күлсө бирөө ыйлап отурат дегендей. Тодо көгөрүп, давлениясы чыгып, баса албай жүрөт, кайра кечинде келип ичип алат. Качан бир жүрөгү токтоп калабы деп жаман. Биз бүгүн көрүп келдик да. Кыздарына, балдарына деле болгонун эч нерседен кем кылбай эле өстүрөт. Анан сырттагы көзгө көрүнөт, альпинизм менен бул алектенет, демек ошол жактан акча түшөт депчи. Да, менден сурап атпайбы, ушу биз ойлогонбуз, ушу альпинизмдин ичинде эле ушу аралашып эле ошол жерде эле целый спортсмен деп элечи. Жок. Да, для человека, который вас первый раз видит, я как на фотографии первый раз увидел, альпинистка, значит, она там
ходит, по лицу видно спортсмен. Да, вот. Когда лицо спортсмен, видно, да? Да. А вот, наверное, она там живет, так типа классно, круто. И особо так подробности не вдавался. Да. Да, пока вот до недавнего времени я вас поглубже не узнал. Честно, Да ладно. Кажется, да, Она можно, бухгалтер, да. у нее еще 3 детей, она сама их воспитывает в одиночку. Вау. А там и тут уже по-другому, совершенно по-другому смотришь на человека, и появляется такое чувство глубокого уважения. Спасибо. Круто. Спасибо. Ну, когда я пришла в альпинизм, я не думала, что настолько вот как бы планки будут повышаться, и как бы аппетит приходит во время Волна вас, еды. видите, так Да. Ну, наверное, какой-то такой внутренний потенциал, наверное, генетическая какая-то предрасположенность, да. Я когда первое время ходила, первый год, ты на чем ходишь все время? Я говорю, объясните, что это значит, говорю. Ну, какие-то ты там пьешь препараты, я говорю, нет. И все так удивлялись, я говорю, ну, это, наверное, действительно какая-то генетическая предрасположенность была, да, внутренняя какая-то. Ну, и потом, наверное, характер, когда... Много факторов. Да, много факторов, действительно. Я говорю, то, что мы даже выросли, да, даже. где-то родились, выросли где-то там. Андан деле эмес го дейм. Мисалы, немеде кыргыз жалпысынан бар, бирок генетикалык кыргыздардын тоого жакын экени, бирок көп факторлор Көп, да. ойнойт да. Мисалы, ошол эле кандын составы, кээ бирки аябай укмуштай жанагы жүргөнмүш адам деп коет го, человек паук тоодо ушундай укмуштай адамдар бар, бирок алар чек арасы бар да, 5000ден өтө албайт. Кээ бир адамдар 7000ден такыр чыга албайт. Мисалы, бизден күчтүү альпинист катары, бирок организми көтөрө албайт бийиктиктечи. Ошон үчүн бизге ал жагынан неме повезло деп койсо болот. Да. Сиздер коротуп атасыздар, бирок ошол учурда дагы мамлекеттин дагы жүзү болуп атпайсыздарбы? Мамлекет тарабынан кандайдыр бир мүмкүн акчалай же болбосо бир моралдык жактан дагы колдоо болсо керек. Келгенден кийин мүмкүн барганга болбосо дагы. Эми бул жерде баягы тарыхта биринчи Манаслууга баарыбыз кыргыз курама командасы жакшы ийгиликтүү чыгып келген учурда президент кабыл алып бизге рахмат айтып, анан эмесин берген, конверт берген. Ошол эле башка мамлекет жактан бизден мамлекет башка жагын Жеңил желбиретесиздер деген маани да. эми бул биздин жанагы айтып аткан жогорудагы, мисалы, ошол Асел баштаганда, мен баштаганда аларчанын тоолорунда орустар же башка улуттагы альпинисттер кандай таң калса, ошондой эле жыйынтыгы деп коем да, бизде учурдан пайдаланып арызданып алайын да. Немеде бизде баалабайт, себеби эл деле баалабайт, мамлекет деле ошо элдин жүзү да ошондой эле ойлонуп баалабашы мүмкүн да. Мисалы, кече мени менен акыркы Индонезияга караштуу Папуа Гвинеядагы Австралия океания материгинин эң бийик чокусу Пунчак Чая деген чоку, Карстенс деп коет. Ошо Карстенс чокусуна мендей болуп 3 адам чыктык, 4 адам. Ирандык кыз чыкты. Ошо анын да эң акыркы тоосу экен. Меники дагы орусиялык Лилия деген айым чыкты. Анан Сулейман деген омандык жигит. Ирандык кызды, айымды президент кабыл алып, Тегерандын Борбор шаарынан бир квартира берди белекке. Улуттук баатыр катары медаль берип, ошо 7 чокуну бүтүргөн үчүн. Омандык Сулейманды болсо король, хан өзү тосуп алып, өзүнүн резиденциясында кабыл алып, аны бүт Оман майрамдады. Оман өлкөсүчү. Лилия өзү учуп барды, аэропорттон көз тосуп алып, мен эч ким тосуп. Ушундай да бизде бааланбайт бул жак азырынча билбестик го дейм. Да, пока масштаб не понимает, что это значит. Бааланбайт азырынча. Мен ошон үчүн бүгүн эме баардыгынан суранып атам.
Биз мейли бааланбай эле коелу, бирок көңүл буруп койгула, колдоп койгула деп. Ошо каражат жагына келгенде мен ойлонгом да, мүмкүн бир чогууга чыгып келгенден кийин мамлекет тарабынан кандайдыр бир берилет десем көрсө андай деле эмес экен. Бул ар түрлүү, ар өлкөдө ар түрлүү кабыл алынат. Мисалы кээ бир өлкөлөр бар, Эверестке чыккан адамды жанагы дүйнөлүк чемпион, кайсы бир спорттун түрүнөн дүйнө чемпиону болгондой эле кабыл алышат, күтүшөт, күтүп алышат, тосуп алышат, ошондой сыйлыктарды берет. Анан кээ бир өлкөлөрдө ар кандай баягы медалдарды беришет, ордендерди беришет, ар түрлүү. Кээ бир өлкөлөрдө бизге окшоп такыр эле көңүл бурбайт, чыксак чыгып көрүпсүң деп коет. Ирандык альпинисттерге вот биздин 7000 чокуларга чыкканда короткон каражатын толуктап берет да өкмөт. Прям бенет берет экен да, анан кийин дагы бир социальный пакеттер экен да, именно ошону беришет экен да. Ошон үчүн ирандыктар келгенде бияка атым эле чокуга чыгам деп дагы тынышат да. Эверестке чыккан кадимки улуттук немеде эле кабыл алынат. Герой деп Да. Жанагы олимпиададан утуп келгенде. Как олимпийская, да, как Ар бир участие. Эверестке чыккан кишиге бирден неме берет. Президент өзү медаль берет, анан Тегерандан шаардан квартира беришет. Баягы Саима деген менен Эверестке чыккан кызга бербей койгон себеби ал баягы аялдардын укугун коргоп митингге колдоо көрсөтүп бир пост жазып койгон экен, ошон үчүн эч нерсе бербей койгон. Действительно, да, это восхождение на Эверест же это как сравнимо с участием в Олимпиаде, Да. в самых величайших, самых значимых турнирах, потому что на Эверест каждый год восходит считанные количество людей. 200 тегерегиндеги И, адам. по сути, каждый, кто туда поднялся, он в историю входит, а особенно для маленьких стран, как Кыргызстан. 400-дөн 500 адамга чейин барат, анын жарымынан көбү чыга албайт. Анан ошондо мен барганда 481 адам барган. Анын 213 чыккан. 18 адам кайтыш болгон. Көпчүлүгү чыга алган эмес да. Поэтому каждый, кто туда зашел, это на самом деле уникальные люди. Действительно. И надо, чтобы их ценили, понимали, что какое на самом деле достижение делают. Да. Эвересттин экинчи тарабын айтып бербейсиздерби? Мындай кандай десем, бороон чапкындар болот, түнү менен калып каласың дегендей бир аба ырайында эле тура бербейт. Биз сени сүрөттөн кооз көрөбүз албетте. Бирок анын экинчи тарабы дагы бар да. Бул мен мындай маалымат ретинде айтып берейин. Эверестте мына жылына апрелдин 10-унан баштап элдер бара баштайт Непалга. Анан 8-9 күндө негизги жатакка жетет. Бул деген Непалдан, Борбор шаарынан, Катмандудан Лукла деген жерге учуп барып, ал 2600 метр бийиктикте. Анан ошодон жүрүп отуруп, түнүп, акклиматизация деп коет, акырындап бийиктикке көнүп отуруп, анан 5300-5400 метрде жайгашкан анан негизги жатак. Ошол жерден неме акклиматизациядан өтүп баштайт. Акклиматизациядан өтүп, анан кийин 12-чи жылда 12 майдан биринчи восхождение башталат. 12 же 13-үндө көп жылдан бери мен байкап келатам да. 12-синде, 13-үндө, 14-үндө тоого биринчи шерпалар деп коет, баягы тоону даярдаган атайын ошол Непал өлкөсү тендер өткөрүп, кайсы бир компания утуп алып, анан ошо Эвересттеги турист альпинисттерге жолду даярдап, аркандарды тартып, кооп немелерди жайгаштырып түшкөн группа биринчи 12-си же 13-ü жетет, же 14-ü да. Анан ошодон 25-ине чейин, эң кеч дегенде 27 майга чейин 11, 12, 13 эле күн бар. Ошол 11, 12, 13 күндүн ичинде болгону 4 же 5 күн эле окошко деп коет, погодный окошко деп, аба ырайы
жакшы болгон, тоого чыкканга мүмкүнчүлүк болгон күн да. Ошол 13-14 күндүн ашып барса 4 же 5 күнү. Калган күндөрү ошо аба ырайы жок. Ошо лагерлерде отурасың күтүпчү. Анан ошон үчүн кээде жана тыгын болуп калган ошол. Мисалы, алар болушунча мындай жакшы уюштурганга аракет кылышат ал жерде организаторлор, компаниялар. Биринчи күнү мисалы бир топту жөнөтөт 30-40 адамды, же 100 адамды. Алар 4-чү лагерге келгенде аба ырайы жабылып калат да, экинчи күндөгү 100 адам да келет. Ошентип ал жерде 200-300 адам болуп кетет да бир күнгө. Анан ар бир альпинисти жок дегенде 1 же 2 шерпа коштоп барат. Ошондой 200 адам барса, жанында дагы 400 адам же 500 адам болуп калат да. Ошон үчүн жанагы Хиларинин тепкичи деген жерде анан тыгын болуп калат. Ошондо ошо бир жылда болгону 4-5 күн эле шанс бар да, ошо Эверестке чыкканга. Ошол күн ошон үчүн абдан оор чын. Канча градус? Градус канча? Градус эгерде шамал болбосо, эгерде шамал болбой турса, мен жылда байкайм 25-24 градустан 35 градуска чейин, 40 градуска чейин. Чоку дагы. Анан эгер шамал болуп кетсе, ал экеселеп күчөп кетет да. Ощущаемость боюнча. Такой вопрос, Кадырбек, к вам. Вот как человек, который вы уже были на Эвересте, говорят, даже самые опытные альпинисты, которые все-таки еще не были на Эвересте, когда поднимаются на 8000, на седловину, в тот лагерь, и дойдя туда, с тем трудом, который им пришлось пройти, приходят в этот лагерь и еще видят перед собой дальше еще этот пик, который перед ним открывается. У многих в этот момент, я читал, возникает понимание масштаба горы. И что в этот момент некоторые альпинисты там в этот момент решают, идут они дальше или нет. И многие в этот момент там понимают, что эта гора для них уже настолько огромная, настолько большая, что там они говорят, нет, я дальше не пойму. Действительно так, вот там люди, когда вот на седловине уже доходят и смотрят, а тут перед ними еще, то есть они уже вроде бы забрались туда, а тут перед ними еще одна гора. Ошол жанагы жогоруда айтпадымбы, 200 мисалы 400-500 адамдын жарымы чыкпай калгандын ошо бир 100дөн ашыгы ошол көбүнчөсү моралдык, психологиялык жактан даяр болбой калган да тоого. Мен көп эле учураттым, кайтып келаткан адамдарды көрдүм. И ошо 4-чү лагерден кайтып аткандарды. Кайтам дегендерди көрүп, бир экөөнү мындай жок сен чыгасың деп дем берген учурумда болду. Анан кайтып кетиптир, тиги кайтып кетти, бул кайтып кетти. Бир ай жашап таанышып каласың да баары менен эле. Анан көбүнчөсү ошол моралдык, психологиялык жактан чыдабай коюшат да. Анан чындап эле 4-чү лагерге жеткенде 7900 дем, ал жерге жетиш өзүнчө эле азап. Анан 7900дөн ошо 4-чү лагерди неме деп коет, өлүм зонасы деп коет. Андан ары такыр мындай жана куткаруу иштери да жүрбөйт. Операциялары, куткаруу мисалы. Анан ошо жерде жеткениңде сен өзүң айтып өткөндөй ушунчалык тоонун немеси чоңдугун, масштабын ошол жерден дагы көрөсүң да алдыңан. Анан ойлойсуң, качан бүтөт депчи. Анан немеде чоку көрүнбөйт да. Жана южная вершина деп коет, түштүк чоку көрүнөт. Анан айтат да, бул жерден барып, тиги түштүк чокунан андан кийин Хилари бар. Хилари эми жомоктой болуп баарыбыздын мээбизге сиңип калган тиги кинолордон, чыгармаларданчы. Хиларинин тепкичи деп анан. Андан ары Хилариден кийин анан чоку десен, ошол жерден көп эле аябай эле ой келет да, кайта берейин депчи. Чынында эле муштай масштаб көрүнөт ошол жерде. Өзүнчө тоонун үстүндөгү Эверест, бул тоонун үстүндөгү тоо да.
ушундай экен да. Ушул где-то я каком-то Манасулуга барганда 8163 метр да. Мындай чыгып мындай батыр болуп калганмын да мен да. 8000 деген ушул метр. Азыр Эвересттин экинчи тарабын айтып атса, сизде кандай көз алдыңызга эмнени келтирип атасыз? Кайтып кетпейин деп. ойлонуп калдым да. Мен жана опытымда жана экинчи тарабы деген Манасулуда биз чыгып, анан кийин чокуга чыгып ылдый түшүп келатканда аба ырайы бузулду да, снегопад. Тим эле кар жаап баштады. Астыбызда канча деген эл жолугуп атты да, биз баратабыз депчи. 3-чү лагерге баратабыз, 4-чү лагерге баратабыз деп бараткандар болду да, астыбызда чыгыпчы. Штурмга баратабыз деп. Биз түштүк, эртеси болду, тоо жабылып калды. Бизден кийин эч ким чыга алган жок тоогочу. Вот экинчи тарабыда негизи канча адам бир ай жатты, ошо тоо чыгам деп күтүп 400 пермит алган, ошо канча неметти. Вот мына ошондой Укмуштай бир тоодо мен өзү мурда немеге ишенчип өстүм. Суеверия деген жок болчу да. Анан тоодо баары бир суеверияга жакындап каласың да. Ишенимдер пайда болуп калат, себеби мындай ошол эле биздин дүйнөдөн келген дөө шаадай мындай баатыр альпинисттер чыга албай калды. Биз кыргыздар биринчи барып эле чыгып, игиликти чыгып басып. Анан мына жанагы немени көрсөңүздөр, Ген 2 деген кино чыкпадыбы? Орустардын ошондо жанагы атактуу альпинист орусиялык 6-чы жолу барып Кадубага дүйнөнүн 13 8000 чокусуна чыккан. бир эле тоо калган. Бир эле Кадуба калган Богомолов деген атактуу легенда да, орусиялык. Уламыштагыдай альпинист. Ошо бир эле тоо кабыл албай койду, такыр чыгарбай койду. Анан бул жолу да чыга алган жок. Эми мындан ары аракет деле кылбайт болуш керек, 70-тен ашып калган киши. Мен Непалда 83 жаштагы испаниялык аксакалды көрдүм. Таанышып, атайын чайга чакырып аныкы такыр башкача. 16 жыл мурда 13-8000 тоого чыгып, анан Непалдагы бир Духалагири деген акыркы 8000-дики 16 жыл катары келиптир. Бирок аксакал аябай тың экен. Богомоловдой эмес, мындай тың да. 83 жашта чыкыйган биздей эле да, баскандары, походкалары. Дагы келесип десем, ооба келем дейт. Мындай немеде тагдыр. 16 жыл бир тоого келген. Катары менен жылда келеткен чыга албайт, жылда келет чыга албайт. Эмне болот десем, бир баратсам көчкү жүрүп кетет дейт. 2 жолу көчкүгө калдым дейт, өлүп кала жаздадым. Анан бир барсам ооруп калам дейт, өмүрүндө оорубаган бир жерим ооруп калат. Анан тоодо аба ырайы ачылбай тура берет, ушинтип кар жаап салат дейт. Ушинтип эле чыгарбай коет. Анан кээде тагдырга ишенип каласың ошондой. Да. Ошол видеолорду көрөсүзбү же чыгарда андай негативдерди көрбөгөнгө аракет кылыш керекпи? Бир гана жакшы жагын көрүп, жанагы оорчулуктарды көбүнчө көз алдыга чыгарууга аракет Даяр болуш керек. Баарына даяр болуш керек, албетте. Ушу альпинизмге келгенден кийин уже сен билесиң да эмнени күтүш. Ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Анткени поэтому даяр болуш керек. Просто өзүңдү өзүң настраивать этип, өзүңдү өзүң Мен ошону башкалардан сурай элекмин да. Мисалы мен азыр учурдан пайдаланып өзүмдү айтып берейин, анан Аселеден сурагым келип атат. Мисалы мындай да. Тоого чыгып баштап, анан тоодо көп окуялар болду да. Мен жана жогоруда айткандай тез эле дос болуп каласың, чогуу чай ичесиң, тамактанасың, анан мындай өз колум менен узаткан күндөрүм болду да, досторумдучу. Анан ошондой жакын болуп калган кишини жоготкон учурларым болду. Анан неме да? Мындай. Мисалы мен тоого чейинки жашоомдо кээде түнү уктап атып, өлүм жөнүндө ойлонуп алып, аябай коркчумун да, жүрөгүм лакылдап, мен өлүп каламбы депчи, качандыр бир убакта, азыр эмес, качандыр 80ге чыкканда. Аябай санаа тартчумун да, бирок мен Кудайым өзү кечирсин, көп жашай берсин, көп жашайлы, бирок эч неме жок да, коркунуч жок, такыр.
азырбы, кышындабы, жайындабы, тоодобу же суудабы же таладабы айырмасы жок. Даярсың да. Анан эми жашообузда көп эле көрүп атпайбызбы? Анан айырмасы мен үчүн жок да. Мисалы Аселя кандай Мен үчүн деле ошондой болуп калды. Негизи альпинизмге келгенден баштап, бирок мурун мен жашыраак, бирок ойлочу эмесмин бул жөнүндө. Анан альпинизмге келгенден кийин жаныңдагы тоого чыгып жүргөн жигиттер чыгып кетип жолугуп калганда, бирге чай ичип жүргөн адамдар эле ошо тоодон түшпөй калганда, негизи мындай фильтр коет экенсиң да өзүңөчү. Андай не воспринимаешь, чтобы через сердце не пропускать. Сознанием понимаешь, что человека нет, или что это сам, но ты себе вот этот вот фильтр ставишь, чтобы через сердце не пропускать, и ты осознаешь, на что ты идешь. Мен үчүн деле өтүп калды. Я говорю, тоже үйдөн кетип баратканда кээ бирде айтам, говорю, всякое может случиться. Всякое может случиться. Я могу не вернуться, но это мой выбор. Поэтому трезво оцениваешь. Эми бирок болушунча сактанабыз. Конечно. Не кидаемся на амбразуру. Будь как должен находишься, надейся на лучшее. Болушунча рискке бармай жок. Минимализируем, да, конечно. Альпинизмдеги чоң каталары ошолор. Да. Баягы бурула турган жерден бурулбай коет. Самоуверенность дегендей. Укпай коет. Өзүнүн күчүн переоценивать этип алат, психологически. Мен мисалы Эверестке чыкканда чокуда өзүмдүн планым бар болчу. Орустар айткандай размечтался. Манастан үзүндү айтмакмын, отуруп алып саяктай болуп. Атайын жаттаганмын эң жакшы жеринен. Анан тигинтем, мынтем, тиге салам айтам деп. Анан барганда ошо Манастын китебин, кыргыздын желегин чыгарып, сүрөткө түшүп, видео тартып, анан Манас кайраны салып, салгыча, чыккыча бир топ азап, чыгаргыча. Анан ортодо колуң тоңуп калат. Жана могу верховка деп болчу. Муну мен ала албайсың да. Рюкзактан. Чечиш керек. Анан чечип туруп, анан ичиндеги жука менен, муну менен. Анан байракты алып чыгып, желекти, анан желекти талашат шамал монтуп. Анан баягы сүрөткө түшүп, бир нерсе кылып түшүп, видео тартасың, аны кайра ошентип эле саласың. Анан Манастын китебин алып чыгып, аны менен бир сүрөт, бир видео тартып, ошол процесс менин 38 минутум алды да. Анан айтам деген Манасым айтылган жок. Болгону баягы эң негизги ошо апамдын туулган күнү менен куттуктап, анан ошол Эверестке чыккан жеңишимди кыргыз айымдарынын арнайында ошону айта алдым. Анан тоодон түшкөндөн кийин ичте бир мындай неме калып калды да. Кап депчи мындай өкүнүү эмес эми мындай. Незавершенность, да? Да, бүтпөй калган жумуштай болуп калып калдым да. Анан эмнеге деген суроо келди. Эмнеге дегенде мен бул эми баардыгы тоодон түшүп алып жана немеге келгенде келет, ал эмоциянын баардыгы. Негизги жатактан. Көрсөм мен физикалык жактан жакшы эле даярданган экенмин, бирок психологиялык жактан, моралдык жактан даяр эмес болгон экенмин деп. Себеби баягы желекти чыгарып кайра салып атканда ушундай жинин келет, суук, үйсүйсүң, бир аз эмоция болуп, урушунупчу. Анан түшкөндө айттым, мен моралдык, психологиялык жактан жетиштүү даярдана албаптырмын депчи. Ошол жерде эмоция калтырганымды билдим да. Ошон үчүн менимче 70% психологиялык жактан оорураак жана физикалык жакка карагандачы тоодо, Эверестте. Бирок үстүдө көп турбаш керек деп укканда, сиз ошондо 1 саатка жакын туруп койдуңузбу? Орточо ошо 15 мүнөттөн 40 мүнөткө чейин турушат. Эгерде кислороддун запасын көп болсо тура берсең болот. Эгер шарт болуп, суук, өтө суук болбосо.
Биз баягы Шерпа көз очередь тыгынга калып калбайлы деп аябай неметтик да, элдерден өттүк озупчу. Озуп өткөн үчүн биз эртең менен таңгамал күн чыга электе келип калып аябай суук учурда болуп калды. Анан ошо суук аябай кыйнады. Муну чечип туруп эле тиги желекти алып неметкиче колуң тоңуп калат, кайрадан кийесиң. Ушундай да, колдор. Мисалы сууктун канчалык күчтүүлүгү мына телефонду мындай кармап мынтип тарткыча, мына телефонго тийген колдун бардыгы неме обморожение болот. Баягы чок болуп турган немени басып аласың го, анан жалтырай түшөт го кол териси, ошондой болуп калат. Момент. Ал тийген жердин бардыгын үшүп алат суук. Сүрөткө түшүп. Болгону бир эле мындай сүрөткө алып, видео алгача мына жер сызык болот, бул жерлердин баары. Анан келгенден кийин бир айынан жаны жок болуп жүрөөнүн өзүнө келет. Үстү канчалык, ушунчалык барбы? Ошо бир 5-6 адам батабы же? Жок, көп эле 20 адам батат, мындай да. Жантык бер жагы. Баягы чыккан жагы өтө деле тик эмес, ар жагы аябай тик. Анан чокку кичинекей эле, бирок утуруп очередь менен барып, кезек менен барып, бирөөлөр үстүнө отурат, бирөөлөр колун тийгизип койгону жетет, бирөөлөр атайын чыгат үстүнө. Анан кээ бир жиндилер бар, ошо көрсөңөр керек, атайын барып туруп анан сальто таштагандар бар. Бирөө болсо шаты көтөрүп чыккан. Мен эң бийик болом деп, чокуга шатыны коюп, шаттын үстүнө чыккан. Жадандай артисттер көп. Адам баары канаттанбайт десеңиз, Өзі, по сути, же он увеличил высоту горы. 1,5 метрлик шатыны көтөрүп чыккан ошо жакка. Жана биз үйдө колдонобуз го мындай, потолокторду тазалаган, ошондой шатыны көтөрүп чыгып, анан чокуга коюп, досторуна карматып, анан өзү шаттын үстүнө чыгып, мен эң бийик болдум. Сиз эмне дейин деп атасыз? Вы что планируете? Кандай Вы сядете, погладите. Голову положите. Думали уже об этом? Я, наверное, оказалась банальная, потому что я действительно хочу как бы поднять флаг, кыргызский государственный флаг, поднять флаг своих партнеров обязательно, да. Ну и вместе с флагами поднять голос женщины Кыргызстана на эту вершину. Банально, да? Искренне. Искренне, да. Я как тот человек, такой прагматик, который, понимаете, да, вот четко есть цели, есть. Поэтому я вот иду. Бардык жерде айтып жүрөм, эме, илим Эверестке барганда мен Лухоцеге барып эми чогуу жүрдүк да. Анан баягы ага чейин экөөбүз баягы досторубуз менен базовый лагерге барбадыкпы? Анан ошол жерден достордун бирөө ага ошол жерден желегин бериптир компаниясынчы. Мен компаниямдын желегин да көтөрүп койчу. Анан келгенде сүйлөшөбүз депчи. Анан илим баягы чокуга даярданып атат, анан менен баягы тажрыйбасы бар киши катары жардам берип атам да. Анан Кыргызстан флагын салды, партнер нефть менен тиги роялдыкын салды, спонсорлорунан 4-чү улап жүрөт да. Бул ким десем, кече тиги берди дейт. Анан эрсин бул 4 желекти көтөрө алсам, мен сага алтын медаль берем, баатыр берем дедим да. Эсим эмнеге дейт? Барганда көрөсүң. Алып кеткен. Түшкөндөн кийин көтөрдүңбү десем, жок. Бул өтө оор нерсе. Анан кээде айтат да, чокудан ташала келгенси деген. Чокудан ташала келгенси дегендер бар. Там, кстати, далеко, да? Камень какой-нибудь под снегом же, там сколько снега? Там таш жок. Там таш жок, да. Там сколько снега там. Таш издейм деп. Жарып жүрсөңүз болот. Таш бар эми, бирок алганга мүмкүнчүлүк. Уже об этом не думаю, что Таш эмес, желектик. себя спустить. Да. Сегодня я такой интересную фразу услышал, проронили такую фразу. Распутывать ледник. Это такой вот сленг альпинистский, да, походу? Да. Это вот те, которые вот идут, группа «Авангард», которая идет прокладывать путь, они распутывают ледник.
ледники каждый год меняются. Вот даже Хумбу Кадыр деле айтып аткан, что жыл сайын разная тропа прокладывается через Хумбу. Да. И вот как раз вот эта авангардная группа, она распутывает этот ледник, ставит вешки, чтобы последующие группы шли по тропе и как бы не проваливались трещины, чтобы не заблудились. Вот это и есть распутывать ледник, да. А какие еще фразочки есть, которые как бы свойственны вот альпинистам? Мен знаю, эл аралык тилде неме деп коет, айз доктор, да? Айз доктор, да. Вот тоже, да. Тоже. Вы помните, какие еще фразы? Ледопад Хумбаны мен адашпасам 14 метр жылат дедиби? Жыл сайын. Жыл сайын 14 метр жылат. Ылдый түшүп, бирок базовый лагерге жакындайбы? Же тайыт? Оны жылган сайын тайыт. Тает, да? Да. Разрыв увеличивается. Но движение ощутимо, да, там, если таймлапсы посмотреть в интернете, да, вот там видно, как двигается. Да. Бул оор спиде Максималдуу баягы жогорку технологияда жасалганда булар анан эң негизгиси ошо суук да, ошо üşүбөс үчүн, жылуу болуш үчүн. Это вот высотные ботинки, да, называются альпинистские высотные ботинки. Специально Эверест 8000 деп на 8000-тысячнике. Эң мындан ушул эң высотный ушул, жылуу 3 слой, 3 кат. Кабат. Анан немесе атайын Рико деп баягы көчкү алып кетип кардын астында калып калсаң, датчик бар. Датчик бар. Рико. Он уже встроен во все, да, ботинки? Да. Ну, во ботинках бывает, в куртках, В одежде бывает тоже, киимдерде да. А бар. как она срабатывает? Тут там... Атайын неме бар, ошо куткаруучу немелердин. Ошо бул сигнал кабыл алганчы. Бул сигнал жөнөтөт, жерин аныктаганга, жаткан жерин. Координаты передаются, да. Бул кийим канча килограмм болот? Канча бир адаш эсимде жок, бир 3 килограмма, да? Нет, 3 не будет. 3 жетпейт, бир 2 Жетпейт. килограмм Да. тегерегенде эле. Спальный мешок-то или болуш керек, вес Ну, по примерно, сути, да? спальный мешок, да, Даже, да. да. Спальный мешок. Жалпы өтүк менен 4, эгер рюкзакты эсептөгөндө 4 канча килограмм болчу да? На штурме, в рюкзаке. Что Что лежит? должно быть? Штурмга кетип атканда. Штурмга кетип атканда аба ырайына жараша неме кийинесиң? Термобелье үстүнөн флиска, эгер суугураак болуп калса дагы Пуховый пулвер, да? пуховый свитер деп коет, аны кийип алса болот. Андан сырткары бир жеңилирээк куртка сөзсүз болот. Пуховая куртка да. Мондан бир аз калыңыраак. Анан 1 литр чай болот. Кээ бирөөлөр кайнак суу алат, кээ бирөөлөр чай алат, термос. Анан анча-мынча жей турган эми жана монтосы, шоколад же болбосо чет элдиктер көбүнчө жана сиз айткандай гель колдонушат ар түрлүү. Протеин немелерди колдонушат. Бир максимум 7-8 килограмм болот рюкзак. Да. Ошондо айкон менен кошкондо 10 килограмм? Же бардыгын кошкондо? Бардыгын кошкон. 7-8. Рюкзакта. Не так уж много Да. получается. Рюкзакта. Анан кийин бул бутуңда, тиги үстүңдө. Ошондо Да. үстүндө эле 10 Жалпы килограмм. бир 15 килограммдай болот да, 15 килограмм тегерегинде. Ну, 15 это уже ощутимо. Мен рюкзагым 4 килограммга оор болчу, элдикине караганда. Манас кетет. Толстенный. Чокудан мынтип сүрөткө түшүп атсаң, мындай да. Карашуунун башынча кылган crazy деп. Эми кыргыз улуттук кийимин дагы алып атат окшойсуз. Да, жаныбызга. Мен Ал жанбайм. эми берки негизги жатактан. Негизги жатактан эле. Да. Өйдө жакка алып барып Өйдө жүрүш жакта керек. шарт жок. Шарт жок. Аны кийип сүрөткө түшкөн шарт Иши жок. илим неме деген? Мен чокуда
Кара жорго билейин. Кара жорго билейин. Получается, в рюкзаке термос, чуть-чуть там, Перекус, да? снеков немножко, Да. перекус, Да. и больше ничего. Бир неме бир ошо мындай Дополнительная куртка, да, слой на какой-то, случай, да, да. слой, да. Да. Ага. И все получается. анан майда чүйдөлөр болот ошо өзүңө керектүү мисалы гель же болбосо кээ бир неме суюктук термостон чайдан башкасы тоңуп калат да ошон үчүн бул пуховиктин ичи бул жеринде немеси бар ремени аны жаап анан обвязкада кийесиң да могу жерде ачып эле бүт баарын сала бересиң бияка бул жагын бүт эле ковалап Все, что важно. Всё, что важно. Баарды сүйлөшсө окшойт, эч нерсе калган жок окшойт. Аселиджа, Кадыреке, спасибо, что пришли к нам в гости сегодня. Прекрасная была беседа. Очень интересно было слушать ваши истории про ваш путь. Вдохновляйте нас дальше, продвигайте альпинизм Кыргызстана дальше, вдохновляйте новое поколение на такие же великие свершения, как вы, Кадыреке, в частности, уже добились. Сейчас собираем в путь Аселиджа. Предстоит, да. Да, предстоит. Желаем вам легких ног, Спасибо. красивейших гималайских гор перед глазами, мечта многих, скажем так, походников, людей, идущих в походы, любящих горы. Хотим пожелать вам успешного восхождения, Спасибо. чтобы гора вас приняла, чтобы вы с ней договорились, нашли Спасибо. общий язык. Спасибо, да. Как женщины поговорили. Да. Гора женского рода. Да. Мен дагы сиздердин азыр ушул окуяларды угуп отуруп, буга чейин деле сиз менен сүйлөшүп, бирге жүрүп, мен өзүм дагы көп мотивация алдым десем болот. Өзүм дагы көз карашым өзгөрдү десем болот. Бүгүн подкасттан деле канчалык шыктанууну ала алдым. Кыргыз айымдар канчалык күчтүү экенин, канчалык чечкиндүү, кайраттуу экенин дагы бир жолу көзүм жетти десем эч жаңылышпайм. Андыктан ыраазычылык билдиребиз. Добавлю вам, желаю крепких нервов, дождаться Аселиджи. Будем все ее ждать. Вам меньше переживаний, больше веры в нее. Дай Бог, все получится у нас. буюрса Да. рахмат биринчиден сиздердин компаниянын жамаатына ошол биздин чынында билген кишиге абдан тарыхый абдан маанилүү кыргыз өлкөбүз үчүн жерибиз элибиз үчүн абдан маанилүү долбоор ошону колдоп берип атканыңыздарга рахмат. Анан экинчиден ошо учурдан пайдаланып менимче бул подкаст ошо биз тоодо болуп жүргөн учурда чыгат болуш керек. Ошо чокуга чейин Да. Анан ушул учурдан пайдаланып кайрылып кетем ошо кыргыздын айымдарына, мырзаларына ошол Асел Баатыр кызыбызды колдоп моралдык жактан соц тармактардан колдоп жайылтып ошол биздин ушул биз ойлогон абдан маанилүү долбоорубуз ошончолук сиздер колдосоңуздар масштабтуу болуп ошончолук таасири чоң болот деп ишенем. Ошо буюрса ишеним абдан чоң. Ишенбесек бул жерде отурбайт элек, сунуш деле болбойт эле, ар кимибиз жүрө бермекпиз. Ошо ишеним абдан чоң. Аселега ошол альпинисттер үчүн керектүү болгон, тоого чыгуу үчүн керектүү болгон эң жакшы аба ырайы, эң жакшы аба ырайынын шарттары, анан күч кубат, ден соолук. Рахмат, чоң рахмат. Кыргыз эли күтөт. Чыдамсыздык менен буюрса аман эсен барып, ийгиликтүү барып келебиз деп ишенем. Благодарна за такие теплые слова. Действительно, вот эта вот моральная поддержка, она очень прям значима
значимо, потому что это духовный подъем такой внутренний. Поэтому огромное спасибо всем нашим подписчикам, которые следят за этим проектом, которые переживают, желают всего самого хорошего. Поэтому спасибо вам за поддержку, за партнерство. Спасибо. Да. Спасибо идейному вдохновителю Кадырову. Спасибо. Да, это без его идеи это бы не осуществилось. Мы да. лежали на диване. Это бы не осуществилось. Поэтому действительно, я надеюсь, что мы еще раз по возвращению вот так вот соберемся и уже подведем итоги, обсудим, как Да. было там прекрасно. Ахматжон, спасибо.